негизи буну сезип жазган го деп ойлойм да. Жүрөгүм сезген. Себеби атам орул болуп барса өзүнүн кармаларын сезип айткан го деп ойлойм. Себеби кийин окудум. Ал жазган себеби саясатка эч кандай аралашкан эмесмин. Ошол жазылган жүрүш боюнча кийин аябай жүргүм. Бийлик башындагыларга эмне деп кайрыласыз бүгүн? Бийлик башындагыларга эмне деп кайрылмак элем. Мына мен айтып кетмекмин, Садыр Жапаров ушул 2017-жылдан баштап ушул элдин атына калгандай эле чыкканакайбыз. Мен Раматылык апам өзү Фейсбуктан окуп, ушул Садыр Жапаровдун Кулдур аттуу баяндамасын окуп, кызына ушул жакшы киши, жакшы саясатчы экен деп жанагындай аралаштырган өзү Раматылык апам болот, тааныштырган дагы апам болот. Анан ошонун баардык саясаттын китептерин окуп, анан мен колдоп баштаган Түштүк Өзгөн районуна, Ошко, Баккенге, Ош Жалалаттан баардыгына ошол саясаттын 10 жылдык көрөмдүн басылмаларын чыгарып, атама берип, апама берип, мен да өзүм Кара Суу шаарында турмушка чыкканмын. Ошол жака мени таркатып, аябай колдогонбуз. Анан Раматылык апам тиги Садыр Жапаровдун үй бүлөсүнө кандай кордук болду, аны элдин баары эле билет. Атасы өткөндө, апасы өткөндө, жада калса баласы да өткөндө, ошол мен апам барып топурак салып, ошол көңүл айтып келген, баардыгы билет, эли журт. Мен мисалы экран артында, соц тармактардын артында ошо Садыр Жапаровдун үй бүлөсүнүн куугунтук көргөндө аябай жүрөгүм менен ушундай Кыргызстанда адилетсиздик өкүм сүргөнүн көрүп аябай ыйлагым. Себеби мен колумдан келишинче жанагындай өзүмдүн кайын журт тарабыма дагы колдоп койгула, адилетсиз куугунтук көрүп жатат деп баардык эмесине баш отуусум берип бирден бири ошол бийликти, азыркы бийликти колдогон үй бүлөлөрдүн бирден бир бөлүгү биз болобуз. Анан ушундай кичинекей кыздын сын пикирин угуп алып келип, кылмышкердей кылып, ушуну бир коррупционер, мамлекеттин эмесин басып алгандай кылып алып келгенге мен бир туугандык жүрөгүм менен аябай ыйлайм. Себеби жападан жалгыз ушул эле бир тууганым калды, башка эч ким жок менде. Атам да калды, ишенич берип, дух берип келди. Мен алып келем. Адилеттүү адамдар бар бул жакта, адилеттүү соттор бар деп келдим. Мен эне катары ыйлаймын. Себеби мындан башка менин эч кандай бир тууган жок. Мен жалгыз бир байке бар болчу, анда Кудайына керегин алып кетти. Сиздерден ошол суранат элем, адилеттүү чыгарып, ушул кызды чыгарып койгула атасы үчүн. Атасы оор абалда, менин атам төшөктө жатат. Атам кулагына барып, атаке, мен сиздин кызыңызды алып келиңерге аракет кылам. Жакшы адилеттүү соттор бар, адилеттүү хандарыбыз бар деп келдим. Аты жөнүңүз ким? Аты жөнүм Нарматова Гүлбарчын. Кечиресиздер, мен ыйлабайын дедим эле. Жок, атам үчүн ыйлап атам. Рахмат эже. Соттун чечими туура эмес. Чечим чыгарды деп ойлойм. Себеби мен Орозайымдын апасы болом, экинчи атасы. Мен турмуш шартыма караштуу бара албай калдым. Атасы ал жакта Москвага карата. Эне бул жака жөнөтүп бериң дегенден жөнөттүргем. Бул жакта мен да чоң кызым бар. Ошонун балдарын карап атам. Экөөбүзгө экидей неме кетет, белет кетет. Анан мен ушуну азыр чыгарып койсо болмок. Азыр сотторго деле ишенбей калдык. Туура бир чечим чыгарды. Чүкөдөй кыздын несин камап отурат, биз түшүнбөйбүз. Бизге окшогон энелердин көз жашы төгүлөдү. Биз кийин балдар кармап эле камай берсе эртең биздин үй жайыбызды көрүп деле эч нерсе тапкан эмес. Мен ошонун экинчи атасы болом. Эми мен азыр чөчө бирден неберелерим калтырып коюп келдим. Мен Токмокто турам, кызым Россияга кеткен да. Ушу кыргыз соттору да ушул туура чечим чыгарса туура болмок да. Эми бул элим жерим деп бул өзүнүн эле эмесин ойлогон жок да. Бул элим жерим Кемпироват берилбесин, туура чечим кабыл алыңыздар деп гана сүйлөгөн сөзү болду. Эмне үчүн ошондой колдорунан келет экен, эмне үчүн коррупционерлерди кармабайт, эмне үчүн жогорку неметкен мына канча деген немелерди кармабайт да келип келе бейбечараларды камай беришет. Законченде мен чыгарып койсо болмок ушул кызды. Бунун эч кандай күнөөсү жок болсо, бул мигрант болуп өзү иштеп жүрсө,
мына апасынан айырылып отурат, байекесинен айырылып отурат. Эми бир ишенген атасы менен эжеси калды. Аякта чөжө бирде акасынын балдары бар. Ар бир эненин көз жашы төгүлбөшү керек. Ушинтип эле кыргыздын кыздарын ушинтип кайерде кызын кыргыздар ушундай кызын төрдө сыйламай ушинтип кордоп калганбызбы? Биз азыр кайсы заманда жашап атабыз? 21-кылым дейт азыр. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Менин атым Анара Сагынбаевна. Анара Сагынбаева.